Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде ак дасторкондорду, майлыктарды агартуучу, тактарын кетирүүчү эң сонун каражат жөнүндө видео болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Мына ушул сыяктуу ак дасторкондор менимче ар бир эле үйдө болсо керек. Бул жака кээде чай төгүлүп, тамак аш төгүлүп, майланышып, варенье төгүлүп, тактары кетпей дагы калат. Дал ушундай тактарды кетирүүчү сонун каражат менен менин көрүүчүм Наргиза айым бөлүшкөн экен, а мен сиздер менен бөлүшүп жатам. Колдонуучу азыктар эң эле жөнөкөй кир жуучу кадимки эле порошок, ошондой эле кургак агартуучу каражат, кез келген каражат боло берет жана өсүмдүк майы керек. Болжол менен 6-8 литр кайнаган сууга мен 2 аш кашык кир жуучу порошокту коштум. Ошондой эле 2 аш кашык отбеливатель, бул кургак агартуучу порошок, эң эле арзаны болжол менен 70-80 сом тегерегинде турат. 2 аш кашык кошобуз жана 2 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып, кайнаганча күтөбүз. Мага эң эле жакканы бул жерде майлыктардын тактарын кечке эзип, жууп отуруштун кереги жок. Бардыгын чогултуп, кайнап жаткан сууга салабыз дагы. Айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө бир гана ак түстөгү майлыктарды колдонобуз. Эгер башка түстөр менен аралаш болсо, албетте боёгу чыгып кетет. Андыктан бул ыкма бир гана ак түстөгү майлык дасторкондорго арналган. Мен үстүнө дагы кайнаган суу куюп, бардыгын жакшылап аралаштырып, кайнап чыкканча күттүм. Кайнап чыгары менен отту өчүрүп, бетин жаап, толук муздаганча коюп койдум. Эгер кечинде бул ыкманы жасасаңыз, эртең менен турганча бардыгы муздап, сонун болуп даяр болуп калат. Эртең менен туруп эле бир сыйра бардыгын жууп, муздак сууга, таза сууга жакшылап чайкап коебуз. Ошо менен дасторконубуздагы, майлыктарыбыздагы аппак болуп, бардык тактары кетип, сонун болуп тазарып калат. Достор, мына ушундай эң жөнөкөй ыкманы сиздер дагы колдонуп көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге дагы жагат болуш керек деп. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталып, достор менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.